Демек, таныштыралы Кызыл Трикочон Темирлан Бектурдиев спорт шебери 1998 жыл жаркын 21 жашта, башкача айтканда ал эми анын маңдайында дагы бир спорт шебери болгон Кайрат Түгөлбаев 29 жаштагы балбан. Өткөн жылы бул салмактында мыктысы болгон Кайрат Түгөлбаев быйыл эми кайрадан килемесине чогултурат. Эки спорт шеберинин кармашын көрөлү. Биринчи мелдешкүндү эске ала турган болсок, ал жакта өткөн жылы чемпион болбогон балбандар килемесине чыккан, тагыраагы финалга чыккан. Жеңүүчү артыкта быйыл дал ошол көрүнүштөр кайталанабы? Байкали Түгөлбаев кайрадан эле эч баштагы адатынан жазган жок, өзүнө ишенимдүү карманат жана ар бир учурда ол көрбөгөндөй дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө басымдарды толмон жасайт. Кайрат Түгөлбаев жана анын тандашынын чийимден сүрүп чыгарандан кийинки бир упай бар. Мындан кийинки жүрүштө Түгөлбаев упай алууга дагы да болсо умтулушу керек. Темирлан Бектурдиев мен азыр бизге сунуштайт болду экен. Кайрат Түгөлбаев болушунча тандашынын жолун тосуп умтулат. Түгөлбаев дал ушул 77 кг салмак чемпиондукта өлкөнүн бир нече жолку чемпиону. Бул салмакта менимче Ренат Ильяз уулу менен дал ушул Акжол Махмудов бүгүн Кайрат Түгөлбаевга чоң атаандаштыкты көрсөтүүгө басым жасайт. 2019 жылы дагы мен жаңылышпасам Түгөлбаев менен Акжол Махмудов финалга чыгып, анда Махмудовдун ушул оор кармашта жеңишке жеткен жайы бар. Бүгүн дагы дал ошол 2019 жылдагы финалды көрөбүзбү же 2020 жылдагы финалды көрөбүзбү? Аны сиздер менен биргеликте аныктайбыз. Себеби эгерде Ренат Ильяз уулу менен Кайрат Түгөлбаев финалдашса, анда былтыркы көрсөткүч кайталанат. Ал эгерде Махмудов менен чыкса, анда 2019 жылдагы финал кайталанат дегиче. Мынтип азыр эч кандай упай бербей Темирлан Бектурдиев каршылашынын кармашынан байлоосунан дагы чыгып кетүүгө жетишкен. Бектурдиев кайрадан жакын келип барууда. Бектурдиевдин умтулуусу бар. Түгөлбаев мен ойлоп табат, Түгөлбаев болгон атаандашын буга чейинки демне чийимден сүрүп чыгарга дагы басым жасаган, бирок бул ирет дагы ал ойлогон оңунан чыккан жок. Жарым мүнөттөй убакыт дал ушул аралыкта балбандардын жүрүшүн байкалуу. Түгөлбаевда 2 упай бар, жалпы 4-0 жана Түгөлбаев 2 ирет атаандашына айланып алабы же убакытты күтөбү? Байкали жерден сүрүп кетүүгө умтулган, бирок калоңунан чыккан жок дагы. Албетте мындан ары эми тобокелдикке барбоону Түгөлбаев ойлоду. Бирок ушул кече Эрлан Чопай уулу менен Бексултан Назарбаевтар 77 кг коло байгени алган болсо, алар 72 кг салмак чемпиондукта күрөшүштү. Жок, Ильяс Тагырага Чопай уулу 82 кг мен жаңылышпасам көтөрүлгөн. Ал эми Бексултан Назарбаев 72 кг мыктыларынан болду десек жаңылышпайбыз. Көрөлү, күтөлү жана дал ушул жерден бардык абалдар кайталоодон улам дагы каралууда.
Демек, 2 упай дагы жокко чыгарылды. Буга чейинки демек эсеп экенин ойлогона жана анын жыйынтыгы менен биз азыр күрөштө улантып көрөбүз. Ушул жерден Темирлан Бектурдиевке кайрадан мүмкүнчүлүк жаралды. Эгерде азыр 10 секундалык аралыкта кармана турган болсо, анда Темирлан Бектурдиев албетте машыктыруучунун жакшы бир көрсөтмөсүн алуу менен экинчи 3 мүнөттүктө өзүн сөзсүз түрдө көрсөтөт деп ишенип туралы. Bukan kita ya. Демек, мына экинчи 3 мүнөттүк башталды. Бектурдиев буга караганда мына жандурактагы кармаштарды өткөрүп барат. Ал эми Түгөлбаев кандай кармашты өткөргөнүн дагы байкайлы. Чындыгында эле азыр Түгөлбаевдин атаандашында кармаштарды өткөрүп жаткандыгы эске ала турган болсок, анда бул жерде ар бири өзүнүн мыктылыгын көрсөтүшү керек. Байкайбыз, күрөш дал ошол борбордук бөлүктөн уланат. Кантсе дагы Түгөлбаев качанкы мына балбандардын бири, алар өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө бардык жактан умтулулары зарылдыгын жакшы аңдап биз байкайлы. Ар бири көрсөтөт. Эскертүү Түгөлбаевга жана дал ушул жерде Темирлан Бектурдиевке 1 упай берилет. Дагы атаандашын жерден мыктылыгын көрсөтүүгө дагы умтулулары зарыл. Албетте, Темирлан Бектурдиев Кайрат Түгөлбаевга жакын барды, ышкырык жаңырла элек, андыктан балбандардын экөө тең болушунча мыктуулугу дагы умтулушу зарыл. Жана Темирлан Бектурдиев колду таптакыр туура эмес абалдан салган, ал оңунан чыккан жок. Кайрат Түгөлбаев жөнүнөн артынан көтөрүп соруп алууга умтулуш керек болчу, жана анын жыйынтыгы дагы жакшы эмес көрсөтмөнү алып келет. Тоз эки түрдөгү эскертүү жана мындан ары кармаштар. Байкайлы Түгөлбаев атаандашын өзүнө жакындатпайт. Түгөлбаев жандырап күрөш керек. Экинчи 3 мүнөттүк экенин эске ала турган болсок, анда 1 мүнөттөн ашыгыраак убакыт бар. Дал ушул жерде балбандардын кимиси кийинки баскычка чыгарымын дагы аныктап алууга сонун бир келди. Ал эми жарым финалга чыга турган болсо, эгерде кимиси гана ал жакта деле күчтүү атаандаш бар. Алардын ар бири өзүнүн болуп көргөндөй каршылаштан буларга көрсөтөт. 40 секундалык убакыт калды. Темирлан Бектурдиев эгерде эле Кайрат Түгөлбаевдин үстүнө жеңишке жетем санда умтулушу керек. Себеби Түгөлбаевди жеңүү оңойго турбаарын дагы барыбыз билебиз. 20 секунда, демек мындан ары эми Кайрат Түгөлбаев менимче жөн гана каршылаштын дабышына ыргактап түртүп, өзүнө жакындатпай жыйынтыктап коюу
мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон дагы балбан. Демек, канча дагы мына убакыт соңуна келип калды дагы биз Түгөлбаевди кийинки мына баскычка чыгуусу менен куттуктайбыз. Ал эми Темирлан Бектурдиев албетте эми ойлонуп калуудан башка аргасы жок. Түгөлбаев эгерде финалга чыга турган болсо анда ал атаандашынан коло байгеге күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алат.